Өлкөдө мектеп окуучулары арасында жаңы тренд популярдуу болууда. 18 жаштагы жигит көп кабаттуу үйдөн кулады. Ал жеринде каза болду. Окуя Бишкектеги курулуп жаткан үйлөрдүн биринде болгон. Жана башка жаңылыктар түрмөгү видеого лайк басып, Манас ТВ каналга катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуп туруңуз. Бишкекте курулуп жаткан көп кабаттуу үйдөн 18 жаштагы жигит кулап каза болду. Бул тууралуу Октябрь райондук ички иштер бөлүмү билдирди. 27 ноябрь күнү саат 18:06 милицияга курулуп жаткан объектилердин биринде бийиктиктен адам кулап каза болгону тууралуу билдирүү түшкөн. Бул факт Бишкек шаарынын Октябрь райондук ички иштер башкармалыгына катталып, ириктөө иштери башталган. Окуя болгон жерден маркумдун өздүгү такталды. Ал 2006 жылы туулган жаран экендиги айтылды. Бишкекте адамды сүзүп кеткен айдоочу тез жардамдын артынан баратып өзү каза болуп калды. Окуя кечээ Элибесов февраль көчөлөрдүн кесилишинде болгон. Mercedes-Benz EU220 үлгүсүндөгү унанын 65 жаштагы айдоочусу жол чейинен өтүп бараткан 44 жаштагы адамды сүзүп алган. Тез жардам кызматы жабырлануучуну салып сүзүп алган киши анын артынан өзүнүн унасы менен кеткен. Бирок ооруканага жеткен эмес. Жабырлануучунун туугандары ЖМКга кайрылып, качып кеткен айдоочуну табууга жардам сураган. Сүзүп алган айдоочу тез жардам кызматын коштоп баратып, Фрунзе Тыныстанов көчөлөрдүн кесилишине жеткенде каза болуп калганын Бишкек шебинен билдиришти. Жабырлануучу ооруканага жаткырылган. Айдоочу эмне себептен каза болгону айтылган жок. Экспертиза дайындалып, тергөө жүрүп жатат. Булак Спутник KG. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сизди тиш оорусу тынчсыздандырып жатса, анда сизге Умбем клиникасын сунуштайбыз. Стоматология заманбап техникалык каражаттар жана материалдар менен камсыздалган. Жогорку даражадагы адистер өз ишинин сапатына кепилдик беришет. Хирургиялык стоматология, тиштерди кооздоп калыбына келтирүү, кандай гана оор абалдагы тиш болбосун, оорутпай алып салабыз, жулабыз. Тиштерди кесипкөй чеберчиликте, гигиеналык тазалоодон өткөрөбүз. Брекет системабыз да бар. Имплантация жасайбыз. Протездөө, металлокерамика, цирконий жана башка түрлөрдү колдонуу менен сиз каалаган сапатта тиштериңиздерди оңдоп түзөп, салып жана тазалап беребиз. Биздин дарек Москва шаары, ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2, байланыш номеру +7 925 103 22 55. Малайзияда болгон сел жана жер көчкүлөр. Малайзияда ашыкча жамгыр жаашы жол ачкан сел жер көчкүдөн улам 51 миңден ашуун киши коопсуз аймактарга көчүрүлдү. Бернам агенттигинин маалыматына караганда, ашыкча жаандан улам пайда болгон сел жана жер көчкү өзгөчө Келентан штатында көптөгөн аймактарда күнүмдүк тиричиликке терс таасирин тийгизүүдө. Малайзиядагы темир жол оператору КТМБнын сел жана жер көчкүлөрдүн поезд каттамдарынын үзгүлтүккө учурагандыгын билдирип, жетекчилер өлкө боюнча 51 миң кишинин коопсуз жардам борборлоруна жеткирилгенин билдирди. Теренгаану мамлекеттик билим берүү департаментинин директору Желание Сулонгда селден улам аймактагы 18 мектептин жабылганын билдирди. Сулонг жамгыр таасирдүү болгон 6 аймактагы 41 мектептин эвакуациялангандар башка калуу үчүн коопсуз жактарга жайгаштырылууда. Ысык көлдө суунун деңгээли бир кылымда 3,5 метрге азайды. Ысык көлдө суунун деңгээли 98 жылдын ичинде 3,5 метрге азайды. Бул тууралуу гидрометеорология кызматынын директору Нуртемир Мурзабеков билдирди. Ал суунун деңгээлинин түшүү себебин адистер мөңгүлөрдүн азайышы жана көлгө куйган дарыялардын кыскарышы менен түшүндүргөндүгүн айтты. Орто эсеп менен жыл сайын көлдүн жээги 3,5 сантиметрге тартылууда. Көлдүн деңгээли 1926 жылдан тарта текшерилип келет. Айрым жылдары көтөрүлгөн учурларда болгон, бирок көбүнчө суунун деңгээли төмөндөп жатат, деди Мурзабеков. Телефон уурдаган орунду GPS аркылуу кармап алышты. Ош базарында телефонун уурдаткан жаран GPS жардамы менен аны кайтарып алды. Телефон уурдалгандан кийин ал өзүнүн мобилдик түзмөгүндөгү көз салуу функциясын иштетип, жайгашкан жерин аныктаган. Бул аракеттин натыйжасында ал телефон саткан дүкөндүн кызматкерлеринин жардамы менен телефонун кайтарып алууга жетишкен. Окуя смартфондордун GPS функцияларынын уурулукка каршы күрөшүүдө канчалык натыйжалуу экенин көрсөттү. Эгер биздин ичинен курут рассрочка деген телефонду көрсөңүз, лучше эсине кайтарып берип койгула. Биз телефонду куртуп алабыз, телефон өчүп болсо дагы биз табып коебуз. Баштар жаңылышкандар чорбандар. Түшүнбөсө азырынга. Мына тапты, мына тапты. Кармаңыз. Алып барып берейин деп секирип атат. Эжеке видео көрсөтүп койгула. Видеого тартып койсоңуз. Сүрөткө тартып койгула алдыга аланы.
машинканы чыгарып койду биз. Мына жигиттер ушундай эле таап алабыз. Лучше не надо, лучше не стоит. Адал оокат, адал эмгекке эч нерсе жетпейт. Анан куртфондон телефон алып, анан вдруг бирөө таап алган болсо дагы жөн эле эсине эле кайтарып койгула. Биз силерди ассалам алейкум деп таап кирип келип калган да. Таң аласың. Куртфондон